Атың кім эле? Атың кім эле сен? Басқаның сенің маралдай. Башкадан сендей сүйүү таба албай. Мен сенің издеп жүрөм, сүрөтүңдү тиктеп жүрөм. Сен болдуң карматпаган жагалма. Кимге жага албай жүрөсүң? Маралдай болуп баса албагандайын марал деңсейткенсиң. Маралдай жакшы кетти экенсиз. Чыгарбай эле койчу, ырдабай эле койчу, айтпай эле койчу, ким укмак эле. Аракет кылып көрөйүн, бирок буларыңан эчтеке чыкпайт. Братан, баягы чапанды деле кийбесең, ноос деле отурбай калыптырсың депчи. Ошентип айтканда эле шагымсың де, койчу. Эстрадаң жөн эле коюп. Обон зоонун айтыш менен жүрө берейинчи деп анан Сиз хореограф окшойсуз ошол жакта. Анткени ата-энем менен жолугуп канча жыл 9 жылдан кийин. 9 жылдан кийин жолуктук. Бул оор нерсе экен, айчем. Бир жумадан өлүп каласың деди да. Басқаның сенің маралдай, башкадан сендей сүйүү таба албай деп ырдап интернетти жарды. Январь айында көпчүлүгү иштебей калса, үйүндө отуруп телефондорун көрдү, алдырларды бөлүштү, ар ким укту. Дал ушул хит чыгарманын аткаруучусу, жаратуучусу, Улуттук Манас театрынын төкмө акыны, ырчы, обончу Мамбет акын менен бүгүн маектешебиз. Ысымыңды унута албай, ыйладым булуттардай. Ассалам алейкум. Валейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, кандайсыз? Басқаның сенің маралдай. Уккум келип атат, келиңизчи. Сразу эле. Сразу эле, дароо эле. Анда бир куплет аткарайын. Кеткен жеринде да бендей. Кеткен жерине. Сүйүм бул кошоматтай, солуган кожогаттай. Аскада калган азыр, абалым кожо жаштай. Боздоттуң босторгойдой, бүктүнөң от болгондой. Жүрөгүм сен деп соксо, жер шары козголгондой. Басканың сенин маралдай, башкадан сендей сүйүү таба албай. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Мен сенин издеп жүрөм, сүрөтүңдү тиктеп жүрөм. Сен болдуң карматпаган жагалма. Мен жүрөм дале сага жагалма. Бале, браво. Мен жүрөм дале сага жага албай, а? Сага жагалбай. Кимге жага албай жүрөсүң? Кимге жага албай чыгарган чыгарма? Маралдай болуп баса албагандайын марал деңсейткенсиң. Маралдай жакшы кетти экенсиз. Ырдын тарыхына токтолуп алчы. Бул негизи эч кимге деле жетпей калгандай нерсе эмес. Бир жолу ушул Карабалтага тойго бардым. Анан той башталганга чейин убакыт болот го. Улам элди күтүп атабыз, анан ар бери өзүм туйлайм да. Басам, ар бери басам. Анан баскан же марал окушпайт. Ар бери басып отуруп, анан басканың сенин маралдай деп келди да. Анан акырын башкадан сендей сүйүү таба албай. Мен сени издеп жүрөм, сүрөтүңдү тиктеп жүрөм. Сен болдуң карматпаган жагалма. Акын катары баскаң сен маралдай, анан жагалбай деген нерсе менен уйкашып кетти да. Анан ушул жерде жаздырып койдум, анан келип эмеге салдым. Тиктокко салдым, коммен салып чертип ушундай ыр чыгарып атат, кандай болот экен деп элдерге айтсам, аябай жактырышты да. Улантышым керек экен деп. Анан негизи бул 2024 чыккан. 2024 жаңы жылда Кундуз Таштан эже экөөбүз Таласка барып калдык, тойго, бир тууганым тойло деп. Анан чыгармачылыгың кандай болот деп жолдо сүйлөшүп барып отуруп, ошолорду угуздум да. Угузсам бул жакшы экен, почерк бар экен өзүңдүн. Улантып жазбайсыңбы, аранжировкага бер. Жакшынакай керек экен деп жол бою улам угуздум. Анан ойлонуп калдым, да, жазса болот экен анда депчи. Анан келип, башын жазып, Инстаграмга салдым. Ырдын аты чыкпай атат да. Өзү кимге арнаганын билбейсиң да, ошон үчүн эмне деп коеюн деп Инстаграмга салсам, элдин баары эле маралдайм деп коюшуңуз керек экен. Маралдай өзү эле айт. Эл койгон турбайбы темасына?
Анан ошо мен маралдай болуп отуруп эле жаздым, баягы сөзүн жазып. Бу кумурскадай деген жерине көптөр айтып жатпайбы? Эмнеге кумурскадай сынат деп, жана кумурска дин илим боюнча негизи эле илимде кумурска 80% шишеден турат экен. Ошо Кумурскадай сындым депчи, кумурска сынганда шишеге окшош сынат экен. Анан бир четинен илимий изилдөө болсун деп бияк десең. Анан калганын башында жүрөгүм турумтайдай деп башталды. Жүрөгүм турумтайда жүдөтүп күйүн салды. Анан турумтайды коштум, торгойду коштум, ойлонуп отуруп, да эмне коштолот деп анан аскада калганын абалы ушундай болуп атса, сүйүүгө жетпей аткан бирөөнүн образын берейин дедим да. Кыйналып аткан адамдар болот го. Өмүрүңдө болот да кээде. Ушундай жол жок. Жол жок. Анан сүйүүм бул кошоматтай, эми сүйгөн адам кошоматтанат да. Сүйүүм бул кошоматтай, соолуган кожоготтой, сүйүп атса, кошоматтанып атса, макул болбой атса, кожоготтой соолуйт да. Соолуп аткан адам аскада калган кожо жаш болот экен. Деп анан баягы биздин чыгармачылыкта деле акындарда, эстрада ырында көбүндө сүрөттөө азыраак, өзүңүз деле байкайсыңыз, кичине сүрөттөө болсун, өзүбүздүн жакшыраак сөз болсун деп, анан ошентип ойлонуп отуруп, бул ушундай болуп атса, ал адамдын образы кандай болушу мүмкүн деп ойлонуп отуруп, андай болсо ак жүз ак маржандай асманга капталгандай, түбөлүк жүрөгүмдүн түбүндө сакталгандай, сезимден жаралгандай, сендейди таамгандай, сүйкүмдүү эки көз сүйүүдөн жаралгандай болуш керек деп кыялданып, бул акын катары чыгармачыл адамбыз го. Ошол катары чыгарма менен, кыял менен туундаган чыгарма. Кээ бир учурда ушундай го, адам баласында мисалы бир нерсе болсо, сыртка чыгарайын десе, ичиндеги нерсеси басып берет го. Чыгарбай эле койчу, ырдабай эле койчу, айтпай эле койчу, ким укпак эле, ким жакшы көрмөк эле депчи. Угуп калдым, ошо 2024 болуш керек, комуз менен ырдап жүргөнүбүздү угуп калдым. Бирок көп коомчулукка чыгарган эмессиз да, мындай аражырып калган эмессиз. Анан себебин айтып берейин. 2026 башталганда сонун хит чыгарма менен чыктыңыз да. 25-тин акыры чыкты. 25-тин аягы. Бул себебим ошол келип жазып өтпөймүн, жазып коомчулукка тараткандан кийин бир аз YouTube каналдарга амелер көз салып жүрдүк, эл кичине жактырып жүрдүк комуз вариант менен. Анан кунча айткандай Аранчевский алпарал деп атайын былтыр жыл сайын акындарды февраль айында Ошко барып концерт коюп атпадык беле. Ошол концертти коюп келген каражатыбыз менен белгилүү Аранчевский байке Алпардын ушул жакшы экен, элге жагып атат деп сөздөр да жакшы. Алпар ошол концерттен түшкөн акчаны полный алып бардым. Айткан жокмун, бирок жанымда бар болду да, байке канча десеңиз берейин, жазып бериңиз десем. Ырдыгып отуруп, бул сынат экен аябай. Тактары түшүш кыйын бул. Силер акындар чет элдин ырын укпайсыңар. Акчолтой раматылык укчу эле ошолорлор жакшы чыгарчу. Баяның деле, кубатың деле, сен деле башкачалар жазасыңар мындай. Түшүрүп келсеңер болот эми, аракет кылып көрөйүн, бирок буларыңан эчтеке чыкпайт деп койду да. Эң атын айтпай эле Бишкектеги эң мыкты аранжировщик байкебиз. Ошентип айтканда эле шагымсын да койчу. Эстрадаң жөн эле коюп, обон-зобон айтыш менен жүрө берейинчи деп анан 2024-25 көбүнчө айтыш менен болдум. 25-те эле эл аралык айтыштын баш байгесин алдык. Казакстан бар, биринчи орун алдык. Республикалык айтыштын биринчи орунун алдык. Ушул жагым деле жетет дедиңиз. Ушул жагым жетет дедим дагы, анан Тилек деген досубуз бар, ырчы. Досум баягы тийишип калат. Ой, имдас, ырдап жүргөн. Турумтайдай деп тийишип калат. Турумтай кандай жүрөсүң деп. Турумтайың жастырбайсың деп анан бир жолу каяктасың десем студиядамын деп калды. Анан Жеңис деген байкенин студиясында экен. Ырыңды угустум деди, чалып кал деди, жакшы экен деп, жастырып берейин деп, чалып сүйлөшпөйсүң деди. Макул деп анан. Неге ушул ырдын чыгышына Тилек досунун аябай эмеси бар, салымы чоң. Жеңис байкеге жибердим, анан Жеңис байке болсо аябай жактырып, бул ырың сүйүп калдым аябай деп. Шаштырба мен жакшы жазып берейин деп анан бир айдын айланасында жазды окшойт. Ошол жазып бүткөнгө чейин, ошол клибин тартып эметкенге чейин 25-тин аягы болуп калды. Анан кийин бир тойдурдап, найлырдап тартып койгом бирөөгө. Ошол вариантын салсам, TikTokко салып койгом. Ошол жактан бир кезде карасам 9000 адам бөлүшүптүр да. Анан жакшы кетет окшойт. Койду, анан видеосун тарттырып, ага чейин жаңы жыл болду, элдин баягы дем алышта жүргөндө жакшы болду окшойт. Ошол ар ким сторисине чыгарып атып, азыр күнгө чейин күндө чыгарып. Бөлүшүп атасыз, көрүп атам мен да. Ошол бөлүшүү аркылуу жакшылыкты
бөлүшсөң көбөт дейт, ошондой болуп көбөйдү окшойт деп ойлоп атам да. Көрүү мен караганда канча эле калп айтпайм, мен бир алгач жолу укканда мен бир 400-500 миң просмотр мен уктум, көрдүм. Андан кийин бир 2-3 күндөн кийин миллион просмотр болуптур. Жаңы жылдан кийин 26 миллион жакшы. Жакшы чыккан чыгарма экен деп калдым да. Азыр ушула 4 миллиондон ашты буюрса. Анан мод видео чыгардым деп калдыңыз го. Сиздин Instagram баракчаңызды карап отурам да. Карап отуруп бир сонун нерселерге туш болдум да. Комменттерди окуп бербеймби? Мынтет. Даярсызбы? Окуп берейин, э? Айта берсиң. Баракелде, ыр эмес бекен дейт. Өрчүн өттүр. Ушундай тонмен окуп берейин, э? Ырыңызда, мод видеодо мына колдор менен бетке чапса жаман катуу тийсе керек, э, дейт. Ошол адам чаап көрүш керек. Жумшак эле, май колдор менен чапса кандай болот билбейм. Нормально. Братан, сиздин музыкаңыздын мааниси өтө терең. Биз сизди колдойбуз, сыйлайбыз дейт. Жүрөкчүлөр жөнөптүр. Маралдайым 2026-нын хити болду го дейт. Мынтет, биздин тойду алып кирип берди. Вообще супер. Молодец. Мамбет акын, ыраазыбыз. Элдин баарына жакты. Өнөрүң өсө берсин дейт. Чоң рахмат. Анан мынтип жазыптыр. Спортчу Келдибек Атайбековду белгилеп туруп, сизге жөнөтүш керек экен. Ошондо аскалан түшөт деп жазыптыр да. Ошо. Биринчи Келдибекке чыгалып бекен аска. Анан мынтип жазыптыр да бирөө. Братан, баягы чапанды деле кийбесең, ноос деле отурбай калыптыр депчи. Мен комменттерди окуп чыктым. Айрымдарына күлдүм, айрымдарына таң калдым. Эми ар кимдин ою ар башка болот. Анан өзүңүздүн үстүңүздөн баягы эметкениңиз мага жакты. Тамашадай түшүнүп, тамашадай жооп берипчи. Клип тартылган учурда сиз буга чейин сиз деле чыгардыңыз го дейм, курсак эмес. Ушул комментар жазылган, бул көбү ага чейин бир видеолор чыкты, мурунку видеолор чыкканда көптөр жазышты. Мен ал эчтеке комментарий берген да жокмун. Карап коем, бирок карай берсең көңүлүң ооруйт да. Бирок көп деле эме маани берген жокмун. Анан бул жолкусун ошол курсак эмес, көптөр эле баягы келбетибизге тийип жазгандан анан чыгарып койдум. Курсак эмес, ырсапка маани бериңиздер депчи. Негизи эстрадада көбүнчө карасак болбогон эле ырларды чыгарышат. Кичине болсо да маанилүү болсун депчи. Саптар кичине болсо да башкасын мыкты деп айта албайм мен, бирок айырмаланып турсун деп жазганбыз. Ошого курсак эмес, ырсапка маани бериңиздер деп уйкаштырып жазганбыз. Бул эми үстүңөн гүлдүп атпайсыңбы? Бул биздин айтыштагы болгон, айтыш өнөрүндөгү болгон калыпташкан нерсе. Бул айтышта бул акындардын тилинде Биринин үстүңүздөн ашып күлөсүздөр. Бул бияктагы жазгандар мындай эле. Ошо. Отуруп алып биздин сахнадагы тамашабыз мындай эле болуп калды. Сырттан тамаша, сахнадан сырткары болгон тамашалар шумдуктат эле, жакындар жеп салат элечи. Ал ошолорго чыдап, көнгөнүбүз болуш керек. Эми айла жок экен, бул да оор экен. Акырын өзүбүз менен иштешип атабыз. Буга чейин спорт залдарга бардык. Анан көптөр ушул докторго барып бир көрүнбөйсүңбү дешет. Ошо докторго баргандан корком да менчи. Себеби анткени бала күндөн атам, апам өзү айтып калышат, ушу укол менен жан сактаган күндөрүм болгон экен. Көбүнчөсү бала кезден көп ооругам. Инени көрсөм уже Коркосуң. токубай келди, деп коркуш экен бала кезден элечи. Азыр деле ошол мындай доктор десе эле мындай ренжи берем да. Анда бир себеби бир жолу кетип баратып, жандай площадка балдар ойногон жерден карда билинбей калыптыр да. Кетип баратсам эле таң деп башым тийип калды. Темир, жапыз темир уруп алыптырмын. Бир жумадан кийин эле могу арткы жагым карасаңыздар мында шишип турат азыр делечи. Ушул жагым Бүгүнкү чейин барбы? Балалык кездеги? Жок, бул ал эмес, бул Кыргызстан келген. Жак, бир 3-4 жылдын астында эле. Шишип кетти аябайчы. Шишип кетип, анан бойнум бура албай. Анан докторго бардым, айла жокчу. Барып, анан бир нерсе сыйпап, мынтип көрдү, анан врачка барыңыз деп эмеге барды, жиберди главныйсына. Барып анан карап туруп эле сен мээңиң теп кетти уже, эми ириң теп кетти. Азыр операцияга алдырбасаң, бир жумадан өлүп каласың деди да. Уже сен өлөйүн деп калыптырсың деди. Кыргызстан ушинтип өлөргөстө келесиңер деп. Аябай корктум да, мен өлөт деген ушу турбай чындап элечи. Мен ойлодум да, монтип бурулбай калды да, башым монтип калган да. Чын эле мен келсем болмок экен, операция кылыш керек эм деп. Анан ойлонуп отуруп, ушу өмүрдөн ушу экен. Өлсөм өлөрүм деп уктап калгам. Уктап турсам эле жок, кайра баягы моунда ишип кеткен да. Анан эчтеке жок. Көрсө жанагы сыйпаган бирдекеси
пайда берген окшойт. Анан ошо бойдон тамаштап койгон эмессиз да? Билбейм. 3-4 жыл болду, өлбөй эле жүрөм. Жакшы эле деңиз. Ооба, жакшы. Ошондон кийин Маралдай мыры чыкканды коесузбу? Доктор десе мындай жүрөк заада боло берем ошон үчүнчү. Анан бирок өзүмдү өзүм колго алып азыркы учурда үйдө тренировка кылып атам. Тияка барып көрдүк, бияка барып көрдүк. Чынын айткан кезде көптөр арактатам, антем дейт, бирок акчаңды эле сорогондон башка эчтеке кылбайт экен. Өзүңдү өзүң колго алышың керек экен. Буюрса бул оор нерсе экен, аябайчы эми. Өзүм деле көрүп атам, кыйналып бут кийиш кыйын, чын айтканда. Өзүм 30тамын, 96-жылдын, бирок көптөр ишенбейт. 30 десечи. Ошолсуңар эми буюрса жакын арада ошо өзүмдү колго алайын деп аракет кылып атам. Буюрса Мамбет акын бир айдан кийин деп коеюнбу? Кандай өзгөрөт? До и послеби? Бир ай билбейм, бир айга кыйын го. Анан кечүүгүнү эле сиздин Инстаграм баракчаңызды карасам, досторум деген ырды чыгарыптырсыз. Алда сон кетип атыптыр. Жалаң достор менен классташ балдары бардыгы? Жок, мен классташтарым Кытайда да көбүчү. Шернелеш досторубуз, бул жактан тапкан, көптөр консерваторияда окуган достор, бияктагы ошол Кудай кошкон достор да. Бирөөнүн карасаң эч ким тааныбайт, тиги жактан, бияктан чогулуп эле көбүсү 96-жылкыларыбыз, анан дос болуп калганбыз да. 90-жылкылар кайдасыңар? Бирөө менен машинада, таксиде таанышканбыз, бирөө менен консерваторияда таанышканбыз, бирөө менен мектепте ушундай таанышып, бири-бирибизди таап келип, ошо 7-8 дос бар, ошол шерне ай сайын шернебиз бар. Анан бул мурда эле чыккан. Анан ошол Респект деген досубуз өзү жана кичинекей болуп, сиз жаздырганбы? Баткайне деп жазып коюпту бирөө. Ансалда тамаша койду, тиги айтып калды. Баткайнага мен узак жетет депчи. Узак? Чай көбүрөөк болот дегендей айтып окшойт. Ошондой тамаша кой балдар өзү 96-мын дебей, мен 2006-жылда деп коюшту тамашалапчы. Ошол үчөөбүз ырдадык. Жүрсүн Каттобеков деген досубуз консерваторияда окуган экөө тең. Ошол жигиттер менен жакшынакай чыгарма болсун деп жүрдүк. Маралдайдын артынан дагы толтура мурда жазылган чыгармалар көп. Ару кыз деген ырларыбыз бар, көбү болбой кеткен. Буюрса ошолорду кайра жандандырып, анан жакында дагы ушу Жеңиз Байкеге бир чыгарма бергенбиз. Кытайда калган сүйүү сулуу деп. Бала кездеги сүйүүлөрдүн шылсы баарын козгоюн деп турам. Буюрса чыгат э? Буюрса чыгат жакында. Өзөгүндө алып чыгарып алып турса башын болду, анан сурулуп чыгарат э. Бир нерсени байкадым. Акындык өнөр эстрада жаатында дагы анан бийчү экенсиз. Мындай. Каяктан бул? Алардын баарын өзүм ойлоп тапкам дейм. Жинден туруп жанагы ыр чыкпай калганда, аранжировкасын кылып бербей койгондон кийин. Бизде бала кезден бийге жакын эмеспиз, кичине аракет кылып жүрөбүз. Томпоңдоп үмүтүп койгон аракетим жакшы боло берет экен. Анан балдар бирдеке кошуп койбойлу, эмне деп атат анан. Студияга 1 саат мурда барып алдык. Тоңуп кеттик, сырттан киргизбей. Келгиле, андан көрүшүн 1 саат вакыт бар экен. Кандай кылалы деп отурган. Ошондо ой келди да, мындай кылып түп коелу, ката жок десе депчи. Жакшы кеттир, баары чогуу үчүн да. 1 саат бою машыгып отуруп анан чыгарганбыз. Жакшы кетип атат буюрса. Сиз хореограф окшойсуз ошол жакта. Достордун арасында. Жигиттер 1 2 3 депчи. Кечээ ошондой болду бирок. Хореограф болгонго туура келет экенсиң. Бул өмүр көп нени кылдырбайт деп. Аскадан түшүш керек болду. Аскада олжо өлбөйбү? Эме Айкен табыш керек болуп койду. Не дейсиз? Айкен. Айке бар да ошо. Кудайга шүгүр, Сулайга бар, эми Айкен табыш керек. Ушул мисалы айтыштарда жуп болуп көп ашып каласыздар го. Айымдар мененчи. Анда элдин бүйүрүн кызыктырыш үчүн, элди дагы кызыктырыш үчүн мисалы тийишесиздер. Ай, сүйүп калдым, күйүп калдым. Келинчегиңиз. Ой, чырайлуусуң гана дейби? Кызганбайбы дегеним го. Жеңиңиз аябай айкөлүү адам, өнөрдү түшүнөт. Керек болсо, кожо жашта айткандай, сизди якын эки аялаздык кылат деп турат. Буюрсачы. Калбычыны билбейм. Айтышта өнөрдөн негизи эркин болгон жакшы. Каалаган учурда эми кыз жигит болгон кезде элдин көбү ошол тамаша көтөрөт экен, сахнага чыгып ошентип кызытып айтпасаң, сен акын деп эл эмнеге чакырат? Антип тамашалап, күлдүрүп кичине болсо, элдин көйгөйүн айтпасаң, акын катары анда үйүңдө жатыш керек деп ойлойм, эчтеке кылбай элечи. Ошол сыңары сахна деген бул сахна албетте маданиятын сактап, сөзүң орундуу чыгып жатса, тамашаң орундуу болуп жатса, айтса болот деп. Эл кабылдайт ошол нерсени. Кызганбайт. Жок, келинчегибиз кызганбайт буюрса. 3 балабыз бар, Кудайга шүгүр. Кызганбай калды деп койсо. Бирок бул хит боло баштаганда кызганып калышым мүмкүн десең.
Хит болгондо жанысынан чыкпай эле мен менеджер болом деп чал мага чалады. Бул тойлорго барып мен тойлорго чогора баштады. Чогора атасыздар. Буюрса. Азыр коммент окуп калдык го. Биздин тойду жакшы кылып алып кирип берген. Аллахка биз ыраазыбыз Мамбетке деп жазып окудум го. Ооба. Ансыгарындай эле акыркы учурларда мен өткөндө угуп калдым. Акындар тойлорго көбүрөөк чыга баштады. Ошондой мисалы акындык жаатына көбүрөөк маани бербей, ошо той тарабына көбүрөөк өтүп баштады дегендеринчи. Канчалык кабылдайсыз, канчалык мындай кошуласыз? Бирок бир нерсени айтып коеюн. Адам болгондон кийин жан багыш керек, иштеш керек. Мисалы той болсо тойго чыгыш керек, же болсо айтыш болсо айтышка чыгыш керек. Казакстандагыдай биз айтыш көп болбойт, аны билебиз. Илгертен акындар негизи тойдун алып баруучусу, илгери жар салып жүргөн азыркы тамадалар болду, акындар болгон го негизи. Той деген бул Кыргыздын казынасы деп коет. Тойго да чыгыш керек, сахнага да. Убагы эл журтуң суранып турса, келип бер деп турса эмнеге чыкпайсың? Барып алып мен мындай тоюңузду кырдап берейин дегенге каршымын. Бирок ошол жар салып кирген салтыбызды мурда калып кеткен да. Орда илгери акындар алып кирчү, мисалы Токтогул киносун көрсөңүз деле эки акын алдын колдон алып кирет. Ошол сыяктуу Баян Байке экөөбүз, Баян Ахматов Байке экөөбүз баштап бул нерсени алып келгенбиз. Бир той досунун тою болуп, ошол өзгөчө кылып алчу, мурдагыдай эмес, жарчыл эмес деп акындар менен сөздөрүн жазып, музыкасын жаздырып берип, биз ырдап киргизген. Ошол менен эл жакшы кабыл алып, азыр көп акындарын ошол той менен алып кирип атат. Эми бул той болуп турганда жакшы. Эми сиз айткандай, күндө айтыш болуп турса, тойго колубуз бош болбой калат эле да. Жалаң эле айтыш менен айтыш болуп калса, жыл сайын 3-4 айтыш өтөт. Аны карап отурсаң, сен артыңда 3-4 бала бар, келинчегиң бар, аманатың бар, алардын баары карап калат да, колуң карап. Ошон үчүн элден кем калбайлы деп өзүбүздүн балдарыбызды азыр балам футбол клубуна берип атам, Мураста ойноп атат. Кызымды комузга бергем, кызымдын комузун алып келдим дейм. Ошол сыңары үй бүлөбүзгө да көңүл бөлүп, ан үчүн каражат керек. Тойго чыгып турабыз, буюрса. Сен үйлөнсөң, сен да алып келесиң. Буюрса. Буюрса. Тойлор көп болот азыр, Маралдайым чармасы менен. Жок, Маралдайым менен бир-эки жолу тойго бардык. Эми тойдун ыры эмес да. Ушул нерсе да бөлүнөт, тойский ыр, мындай сахнанын ыры деп. Бөлүнөт экен. Ошо. Билип баштадыңыз аны деле. Билип баштадык. Маралдайым ыр чыккандан бери көптөр ыр жазып бериңиз дегендер көбөйө баштады. Өткөндө бир бала тааныбайт экен, бир жөнөтүп коюптур. Ушул сөзгө обон жазып бериңизчи. Реп сыяктуу деп түшүнбөдүм анан. Ал жаздым, уйкаш мындай кичине бар экен, анан түшүнгөн жокмун. Ырбы же сөзбү деп жаздым да, бул десем анан ошо ойдон эле учукпай калды да, жол. Реп демекчи, жана комменттердин арасында бар экен. Колуңуз рэперлердикиндей го депчи. Окудуңузбу? Ооба. Биздин Жолукчаңыз деген ырыбыз бар, ошол ырга реп кошуп ырдаган жерибиз да бар. Мына ошондон өнөргө келгенден кийин баарын кылыш керек. Акын десе эле мынтип туруп аласыз го, акын депчи. Өнөр, акын деген боюна бүт театрды, бүт өнөрдү сиңирген ошол акын болот. Комуз десе комуздун, үнүң десе үнүң бар. Төрт тарап өтөпкөзөң акын да. Бир жериңен аксасаң акын эмес. Жаңы жылга чейин болуш керек, ата-энеңиз келгенин билебиз. Алар туурасында сурагым келип атат. Буга чейин берген маектериңизде жок экен. Ата-энеңиз туурасында сурашпаптыр. Ата-энеңиз кытайдан келди, алар кандай келди, аман эсенби, канчага чыгып калышты? Азыркы учурда деле Кытайда турабы? Ооба. Буга чейинки айтыштарыбызда дагы, ырларыбызда дагы ошол ата-эне деген ырын билесиз. Ошол сагынычтан жаралган, кусалыктан жаралган ыр. 2016-жылы Кыргызстанга калдым. Мен 2015 келдим, бирок эки жолу барып келдим. 2016-дан кийин көрүшпөй калдык. 9 жыл өттү арадан. Ар кандай саясаттын себептери болду. Биз буяктын гражданствосын алдык. Ал жака баргандан кооптондук, кичине болсо дагы өнөрүбүз, эл журтубуз бар бул жакта, ата-энебиз ал жакта болуп, ар кандай ситуациялар болуп калды. Ошого байланыштуу барып келе албай жүрдүк. Анан ошо 2025-жыл аябай ийгиликтүү жылдардан болду. Мен үчүн эң ийгиликтүү жылың кайсы ошол 2025 айтат элем. Анткени ата-энем менен жолугуп канча жыл 9 жылдан кийин жолуктук. Кыргызстанга келип, эл журтубуз жакшы кабыл алды. Эл аралык айтышты, ата-энең келди деп байгесин, баш байгесин берди. Мен үчүн эми ал жерде байге эмес, ушу ата-энем келген чоң байге болду. Мен аякка даярданган эмес, мага айтышкы. Ата-энем жанында жүрүп, кашында болуп, көп деле даярдык болгон жок. Аябай толкундануу болду ага чейин. Армандап жүрүп, неберелерин көргөн жок. Ал жактын да саясаты бар экен. 1 ай 2 айга келип кетип атат. Мекен виза деген визабыз
визасы Кыргызстан берип, ошо 1 жылга келип кеткенге болот экен. Ошо менен кайра 1 айга кетишкен. Андан кийин апам келди, балдарды карап берейин деп 1-2 ай туруп кетти. Андан кийин атам келди. Кече эле бир жума мурда узаттык. Ошентип буюрса келип кетип турушат эми. Жол жакшы ачылып калды. Негизи бул жака алып келсе болбойбу? Алып келсе болот деп, ал жакта да мен карындашым окуйт, университетте окуйт. Ал жакта да атамдын өзү мал чарбачылык менен айланышат. Малдары бар, дүйнөсү бар, мал дүйнөсүн. Кыскасын айткан кезде келгенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Бираз себептери бар экен. Бир канча убакыттан кийин мүмкүн бекен? Мисалы бир 5 жыл, 10 жыл деген сыяктуучу. Мүмкүн болуп калышы мүмкүн эми. Акыркы паспортумдун акыркы жылы болду. Мен 2016-да барганда алып бергем. Сыртка чыккан загран паспорт. Ошол акыркы жылы берди да. 1 жылга анан азыр бүтөт июль айында. Анан кийин паспорт береби, Кытай өкмөтү бербейби билбейм. Бербесе калса анан 1 жылдык мекен виза менен келип кетип турушат пока. Сиз барып келип тура аласызбы же анда жокпу? Мен барып бара элекмин. Бизде ошол эмеден айылдык учеттон чыгарбаптыр деп атат. Ошолдон чыгарса бизди барат элек. Сагынасызбы андай? Сагынам, баргым келет. Билбейм азыр. Барып корко берем да, барсаң камап салса, анан эртең издебей койсо депчи. Ошол нерсени коптон баргым келет. Туулган жерди барып көрүп. Кытайга 1-2 ай барып келсем артайт элем. Өнөрдүн арты менен ошол күйүп жандык быштык, чын айткандачы ушундай кайнап турат эле. Атам жалгыз эркекмин мен. Чыгаргысы келбейт, сыртка чыгаргысы келбейт. Көз тийип кетет, сөз тийип кетет деген нерселер бар да. Бала кезиме айтып атпаймынбы? Оору менен, мен көз ачканда ушул доктор менен өткөн буту колума жара чыгып ушундай жаман оору кетпейт, бечелден болуп эле чоңойгон сөзү кутулбайт чеченден деп. Анан баягы ошентип жүрүп Кудай жол ачып, Кыргызстанга келип айтышка, окууга калып, атам өзү батасын берип, жолуң ачык болсун балам деп. Оор болду негизи бирок. Эми баары бир мекениң деген мекен экен, бул нерсени түшүнгөн адам түшүнөт экен да, көп нерсеничи. Ал жакта эми өз жериңде ултан болгончо кандай деп коет? Башка жерде султан болгончо өз жериңде ултан бол дейт. Ал жакта деле айтышып жүрдүк. 2014-жылы сахнага чыккам, чыгып түркүрөтүп сахнаны 1 жылдын ичинде 7-8 баш байге алдым. Ошо өнөрдүн арты менен анан аякта мындай жашсың да, 18 жаш, 19 жашымда келдим менчи. 1 жылдын ичинде анан айтышарга акын таппай, урунарга тоо таппай. Жим менен айтышсам деп келип анан бул жактагы өнөрдү көрүп, Токтогул аталарыбыздан келаткан жалгашып мектеп бар да, эми акыркылары. Ошол мектепке барып көргүм келди, эңседим. Ошол жакта жашоо бар экен, мен өнөрүм ушул туйлап турчу да, мындай. Бир орунга тура алчу эмесмин ал жактачы. Билбейм эмнеге ушундай. Кетким келе берчү. Кыргызстаныбыз бар экен, ушундай мекенибиз бар экен билгенден баштап аракетим кыла баштагам. Бул келгенге чейин эми канчалаган бабаларыбыздын, аталарыбыздын батасы кабыл болгон чыгар деп ойлойбуз. Анан буюрса ата энебизди алып келип алсак деген жакшы ниетибиз бар. Ал нерсеге да жетербиз. Атамыз болсо 70-ке чыгып калды. Бирок баары бир өзүнүн туулган жери экен. Улуу кишилер бул жака келди, атам келип 2 жумадан кийин кетип калды. Тиякта кошуна калган калды, достор калды. Жаман өкүнгөн, бул жака кошуналарың бириңерге кирбейт экенсиңер. Бул жак жалгыз келип калды. Анда санда тойпого кетип калам, тияк болуп калабыз. Не элесин карап, жалгыз калып калды. Келинчегим жумушта болуп калды, анан ар жак бер жака алып чыгып аттык, бирок ошентсе деле баары бир кайра кетип калды да. Өзүнүн туугандарын, досторун сагынат экен адамчы. Анан Кыргызстанга келиңиз десем, ошол визаны берсе барып келип турам деп атат, анан көрөбүз. Баары бир эме баласың да аларгачы. Кандай кыйын болуп кетсең деле баягы айтып атпайбы, жалап калып барып анан ата айтышкандай болду десем, оюнуңар жакшы экен деп коет. Оюнуңар? Сендик оюн турбайбы? Сахнага чыксаңар, ырдасаңар, акча берсе бул эмне деген жыргалчылык деп коет. Баягы анын артында канча түйшүк бар эмен. Чыганан баягы көз тийбесин деп айтып коет көбүнчөсүчү. Сизге айтышта ким менен айтышкан жагат негизи? Айым болобу, мырза болобу? Жеңишбек Аалы экелер айтышта болгон болсо ошол кишилер менен айтышкым келет мен негизи. Аалы эке менен айтышкым келчү аябай. Ар бир интервьюда айтып келем ушул. Аалы эке концертин берсем, Аалы эке бир жолу сурагам, байке ушундай концертке берсем, сиз менен айтышайын десем, келип бересизби десем, сен мен сахнага чыкпай жүргөнүн пайдаланып сол кетейин атасың деп койгон да. Анан билбейм, бирок концерт берсем айтып көрөм, келип
чогуу бир айтышып берсек, Алыкеде өзү айтып калган, Туганбай ата менен айтышкан, ушул кезде билбептирбиз жаштык менен. Айтышып калсак бизге эртең тарых болмок экен. Силер ошентпейсиңерби деген бир эме бар. Ошонун артын тартып көрөм алдыга. Алыке менен Жеңишбек байкелер менен айтышкым келет. Кыялым ошол Алыке менен бир жакшы бир айтыш кылып, тарыхта калгандай бир айтыш кылсам деген ниетибиз бар. Концерт берсем, буюрса анан айтып көрөм. Алыке устатыбыз макул болсо, эл журттар сизден суранып айтсаңыздар, Алыке менен бир айтыш кылсак, сонун эле. Буюрса. Жакын арадан да концертиңизди көрүп калдык окшойбуз. Концерт болсо, ошол жактан Алы Туткучев менен айтышканыңызды күтөбүз анда. Буюрса. Игилик, рахмат. Рахмат, Бар болуңуз, аман болуңуз. Атың неме эле? Канимет. Канимет, Не деген сурообу? Тамаша. Бар болуңуз. Иштериңиз ар дайым иликтер болсун. Силерге да рахмат. Ушундай жакшынакай жаркылдап өсөбүңүздөр, өнүгүңүздөр. Ийгилик болсун. Буюрса миллиардтарды топтогон тууларда болсун. Ой, амин деп коелу. Бар болуңуз. Кубанычтабыз. Рахмат. Маралдайым чыгармасынын жаратуучусу, автору өзү отурат. Мамбет акын менен бүгүн маектештик. Дал ушул берүүнү силер Сереп ТВ YouTube каналынан, ошондой эле Сереп ТВ Теле каналындагы көрсөңөр болот. Атжан Падметанеров. Көрүшкөнчө. Басканың сенин маралдай.